Ар бир кесип ардактуу. Кесип тандоо аркылуу биз өзүбүздүн келечегибизди жаратабыз. Бүгүн номер 93 лицейде кесиптердин жарманкеси өтүп жатат. Ар бир кесиптин ээси бүгүнкү жарманкеде өзүнүн талантын эң мыкты деңгээлде көрсөткөнгө аракет жасашкан. Эмесе алдыда бул боюнча толук маалымат алсак. Номер 93 кесиптик лицейи 1974-жылы түзүлгөн. Лицейде 1990-жылга чейин өнөр жайдын радиоэлектроника тармагы боюнча адистер даярдалып окутулуп келген. 1991-жылдан баштап лицейде маалымат технологиялары жана радиоэлектроника тармактары боюнча адистер даярдалып окутулуп жатат. Биздин окуучулардын көргөзмөсү бул биринчиден техникалык кесиптерди айтып өтсөм, Бишкек шаарындагы номер 93 кесиптик лицейи жалаң маалымат технологиялары байланыштуу болгондуктан бизде компьютердик техниканы оңдоонун устаттары, уюлдук телефондон оңдоонун устаттары, компьютердик дизайнерлер, ошону менен бирге турмуш тиричилик техникаларын оңдоонун устаттары, турмуш тиричилик муздаткычтарын оңдоонун устаттары жана Европа жана улуттук ашкананын ашпозчулары окуп билим алышат. Окуу мөөнөтү 10 ай ичинде биздин окуучулар өздөрүнүн кесибине ээ болушат дагы, дипломдорун алып чыгышат. Негизи буга чейин өзү университет бүтүп келгем, Ош технологиялык университетин бүтүп, кайра дагы бул жака тапшыргам, ремонт бытовой техника боюнча. Мен 4 жылдыкты бүттүм, бирок өзүмдүн кесип боюнча мындай иш тандап кетиш кыйын болду да мен үчүн. Бул жакта номер 93 профессионалдык лицейде ошол достордон угуп, ушул жака келип тапшырдым. Кудай буйрса жакшы бир кесиптин ээси болуп калдык. 3 айдан кийин буйрса бүтөбүз. Азыркы учурда ошол ремонт бытовой техника боюнча көптөгөн нерселер үйрөндүк. Мурда мындай элементарный нерселерди билбей жүрүпбүз да. Ошо тестердин, прибордун жардамында текшерип, мисалы жөнөкөй эле кыздардын үтүк, фен ушуларды оңдойбуз. Анан эң башында ушул стиральный автомат машиналарды оңдойбуз. Кудайга шүгүр, азыр жакшы нерсе үйрөнүп калдым. Буйрса бул жер бүткөндөн кийин ошол бул жерге частный ишкана ачып, буйрса иштейин деген ойлор бар. Лицейде окутуунун негизги багыттары радиоэлектроника, микроэлектроника, мехатроника, компьютердик жана маалымат технологиялары, тейлөө тармагы. Азыркы учурда лицей төмөнкү адистер боюнча адистерди даярдайт. Компьютердик жана локалдык түйүндү оңдоонун жана тейлөөнүн устаты, тиричилик техникаларын жана кир жугуч машиналарды оңдоонун жана тейлөөнүн устаты, уюлдук телефонду оңдоо жана тууралоо боюнча устат, тиричилик муздаткычтарды жана кондиционерлерди оңдоонун устаты, реклама тармагындагы компьютердик графиканын дизайнери, улуттук жана Европа ашканасынын ашпозчулары. Окуучуларды биринчи орунда мультиметр менен иштегенди окутуп үйрөтөбүз. Бул жерде переменный, постоянный напряжениялар мененчи. Андан кийин чертеждер менен окутабыз. Ар бир радио детальдардын графический обозначениялары менен. Андан кийин биз уже практическийге өтө баштайбыз. Практический болгондо бул жерде ар бир радио детальдардын кандай функция аткарат, кызматы кандай болупчу. И ошол менен эле мультиметр менен текшергенди үйрөтөбүз. Майда радио детальдарды биз, мисалы микрочиптерди биз микроскоп менен көрөбүз. Себептенде мындай көрүнбөйт, күйгөндөрүчү. Ошол себептен биз микрочиптерди микроскоп менен карашып определять этишет да, кайсы жери күйгөн, кайсы жери күйбөгөндөрүн. Бир гана бул жерде телевизор эмес, автомат стиралка боюнча окутабыз ремонт кылгандарды. Беркинде телевизорлерди, үй тиричилик ремонт кылганды окутабыз да бул жерде. Болсо японский кухняны тандалдык. Бүгүн бизде аябай чоң конкурс болуп атат. Ошондуктан эң кыйын японский кухняны тандалдык. Булардын ичинен биз эң основной тамагы болгон сушини жасадык, таяки жасадык, суши салат жасадык и водоросльдерден, икралардын сакура дарагын жасадык. Аябай аракет кылдык. Өзүбүздүн фантазиябыз менен